Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Базар Жок каналы. Бүгүн 23 сентябрь 2023 жыл. Мен сиздерге Бишкек шаары, Первомайский район, Можайский көчөсүнөн бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп баруу жолун түзөйүн. Азыр мен турган жер Молодая гвардия жана Можайский көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден бир аз эле чыгышты карай жүрөсүздөр. Можайский көчөсү 254-үй, бүгүнкү чыгышта сатылуучу үй болуп калат. Так, бул жака келүү үчүн сиздер туугандар Молодая гвардиядан түз эле түндүктү карай келе бересиздер. Баят базардан бир аз жүрсөңүздөр Шербаковдан бир аз эле жүрсөңүздөр, мынакей могу светофордон оң тарапты карай жүрсөңүз. Оң тарапты карай жүрсөңүздөр туугандар, бүгүнкү чыгышта сатылуучу үй жайгашкан. Эми барып калган маалыматты үйгө жетип берейин. Сиздер ориентирди бул 2 шага деген дүкөнгө алсаңыздар болот. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү Дарик Можайский көчөсү 254-үй туугандар. Көчө тараптан көрүп турганыңыздай забор, эң эле батыш чек ара. Мынакей бул жакта мындай кирген жакан көчө бар экен, ушул жерге чейин. Чыгыш чек арасы болсо бул мына забор бүткөн жерге чейин болгот. Жолдор асфальт, электр энергиясы бар, суусу бар экен. Газ, природный газ бар, жана центральный канализация өткөн туугандар. Аны акчасы төлөнүп тур, киргизип алуу керек. Так, дагы эмне маалыматы? Түз чыксаңыздар, Молодая гвардия көчөсү. Бул жактан чыгыш жакка жүрсөңүздөр, бул жерде Боталиев паркы туугандар. Мектеп садиктер боюнча айтсак, жогорку аралыкта мектеп садиктери бар экен. Так, андан ары эми үйгө кирип калган маалыматты бир чекеден берейин. Жердин аянты Кызылкетебинде 300 соток, фактически андан көбүрөөк экен. 4 сотктон да бир аз көбүрөөк экен туугандар. Мынакей бул короосу. Чоң дарбазадан кирсеңиздер, кенен машина баткан бул жакта жери, машина койгонго 2 машинадей. Бул жакта болсо 9,5 8,5 болгон үй, стенасы бышкан кирпич болгондо дагы 2 кирпич экен туугандар. Калың стена. И бул жакта мондай хозпостройкалар, склад, мондай складдар. И алды тарабы деле мынакей стяжка болгон. Бул жагы навес. Ушундай жана төрүнө деле огороду бар. Азыр аларда видеонун жүрүшүндө бир чекеден көргөзөм. Үйдүн сыртынан мынакей көрүп тургансыздай мондай ремонт болгон туугандар. Так, документтер боюнча техпаспорт, Кызылкетеп баары бар, жана мына үйүбүздүн бул чыгыш тарабынан көрүнүшү. Негизи кирүүчү эшик, чыгыш тарабынан мондай темирден болгон эшик орнотулуптур. Андан ары түз жүрсөк, мынакей бул жакта деле мондай навестер. Мынакей бул жагы жер жемиш, бак эксеңиздер эле болгудай жери, же болбосо швейный цех менен электересиздерби, жагында швейный цехти улап көтөрүп. Так, эми үйдүн ички тарабын сиздерге көргөзөйүн. Мынакей бул негизи кирүүчү эшик, көтөнсө темирден болгон эшик орнотулган. Мынакей бул үйдүн кире бериши туугандар, прихожкасы, оң тарапта мондай бош жери, чыгыш тараптан чоң пластик терезе, жана бул тарапта кухня, тамактануучу бөлмөсү, ракайын орнотулуусу чыгарылыптыр туугандар. Мынакей. Анан негизинен стена өтө бышык дейт туугандар, 2 кирпич. Ички ремонту бир аз ремонт кылуу керек. Ал үчүн жакшы эле арзандатуу кылып берем дейт үй ээси. Жана бул жакта ванна, душ, ажатканасы ички тарабындагы. Жана бул жакта коридор. Бул коридордон дагы калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Мынакей бул жакта бир бөлмө. Мындай түштүк тарабынан терезе. Бул жакта мынакей дагы бир мындай чоң бөлмөсү. Батыш тараптан, түндүк тараптан терезе орнотулуптур. Отопление, паровое отопление, чугунный батареялар. Мынакей, и бул үйдүн эң акыркы бөлмөсү. Так, түштүк тараптан терезе орнотулган. Полдор жагачтан болгон пол. Эми короосун ачып калган маалыматты бир чекеден берейин. Стена туугандар 2 кызыл кирпичтен болгон 2 кирпич. Мен кале сатылуучу үйдүн короосундамын туугандар. Андан ары бул жакта мынакей дагы бош жери. Мынакей навестер. Жарымына чейин бул жагы стенасы көтөрүлгөн, негизинен толугураак көтөрүп, швейный цех катары иштетсеңиздер эле болгодай. Мынакей. Ушундай бош жерлери. Буга чейин негизинен мурдараак бир аз мал кармаган окшойт бул жакта. Бирок азыркы учурда үй ээлери өздөрү бул жерде турушпайт туугандар. Так. Дагы эмне маалыматы? Бул үйдүн баасы $45,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерини экранга эсител деп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот.
Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.